Biz құтқарушыбыз. Құтқарушылық жағын ғана үйретеміз. Оор пайда болса, бұл қызматты иштебей коюшу мүмкүн. Бала чакабызды да мында карабайбыз да. Bir сөзбен айткандачы, буйруктарды токтосуз түрдө аткарат буларчы. Ашыкча кыймыл аракет болбойт буларда. Сидеть. Хорош голос. Молодец, место сидеть. Жать. Молодец, умри. Хорошо. Хорошо, умри. Бул 3 жашта Белгиялык овчарка болот. Вперед! Давай, Кира, вперед! Ошо кыргыз элине кызмат кылабыз. Ары кызыктуу, ары болсо өзгөчө бир мыкты кесиптин ээлери боюнча бүгүн сүйлөшөбүз. Ардактуу замандаштар, кинолог кесиби тууралуу билесиздерби? Негизинен эле иттердин өзгөчө дүйнө таанымын түшүнүп, аларды кененирээк куткаруу жаатына кызмат катары үйрөтүп тарбиялап келген кинолог кесиби бүгүнкү чыгарылышыбызда болмокчу. Амансыздарбы ардактуу замандаштар? ЛТР билим каналы кесип көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылыш аябагандай кызыктуу болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Артында турган акылдуу жаныбарлардын жашоосу. Кинолог кесиби сиздерге кененирээк тарыхын ачып бермекчи. Тренировканы уланта бересиң. Түшүндүң, Рядом. Хорош. Рядом. Молодец. Хорош. Так, вперед. Хорош, молодец. Место. Хорош, место. Сидеть. Хорош, молодец. Молодец, умри. Хорошо. Хорошо, умри. Место. Стоять. Чачтыгынан биз күчүк мезгилинен баштап уну орусча командага үйрөтүп калган үчүн орусча сөздөрдү жакшы билет. Орусча командалардан кыргызчага биз кыймыл аракет аркылуу үйрөтөбүз да. Мындай жаткырабыз. Кайра тургузуп, кыймыл аракет менен отургузуп коебуз. Бул команда аткаргандан кийин күчүк бул себеби тамак берип коебуз. Себеби команданы аткаргандан кийин ойлонуш керек да, түшүнүш керек. Мен команда аткарсам ушундай нерселерди жейт экенмин, жана жакшы сөздөрдү угат экенмин депчи. Ошон үчүн ар бир команда жакшы ийгиликтүү аткарылышы үчүн мактоо жана ар кандай тамак аштар менен үйрөтөбүз. Хорош, молодец. Молодец. Умри. Умри. Мындай оюндагы ашыктык кылбайт бугуларга. Себеби место рядом. Себеби оюн бул жаш баладай эле кабыл алыш керек да. Кээрде оюндарды ойноп турабыз. Стоять, сидеть. Жок. Ушундай алмак салмак адашма. Жок. Молодец. Ушундай тапса жейт, өзү билет. Бул оюндун ыкмасы, оюн менен үйрөтүү да ыкмалары болот. Себеби бул ар бир аткарган команда үчүн ойнотуп койсоң, бул кийинкисинде мени жакшы көрөт деген мааниде да. Жанымда. Рядом. Бул ит негизинен үйрөтүлгөн катарында башка бейтаныш адамдарга кол салбайт, Жок, биздин кесип куткаруучу болгондуктан биз кызмат иттерибизди башка чек-арачыдай же түрмө департаменттегидей багындай тиштөө деген жери жок да. Себеби биз куткаруучубуз, куткаручулук жагын гана үйрөтөбүз. Ал эми дал ушул иттердин кээ бир учурда ооруп калган жагдайда дарылап тең көзөмөл кылып турасыздар да? Ооба, бул бизге атайын ветеринар да бөлүнгөн. Бул ден соолугун биз үчүн эң башкысы да. Ден соолугу начар болуп, кандайдыр бир оору пайда болсо, бул кызматты ит иштебей коюшу мүмкүн ар кандай жердечи. Ошого биз алдын алып, ден соолуктарын карап, жакшылап баа беребиз. Бул акылдуу жаныбар, бул бардык нерсени түшүнөт да. Бул бир учурда өзү турган жеринде
бир учурда 2000ден ашык жит келет мурдуначы. Себеби ошо биз житка койгондо 2000ден життин ичинен бир гана житти издеп табыш керек да. Ошон үчүн иттер бул эртерээк багындай физически эмес, психологически көп жактан жабыр тартат да. Ошон үчүн эртерээк дагы мындай жашоосу кыска болот. Ал эми бул кесип туурасында? Бул кесип абдан сонун кесип, бул кинология деген бул чоң мындай айтканда чоң кесип да. Кинология бул биздин Кыргызстанда жакшы каралат азыр, бирок чет мамлекетте жана башка структураларда бул абдан сонун каралат. Бул кесип жоопкерчиликти бүтүндөй эле талап кылат, себеби биз өзүбүздүн бала чакабызды да мындай карабайбыз да. Бир сөз менен айткандачы. Себеби балабыз ооруп калып же кандайдыр бир нерсе болсо кыжалат болобуз. Баягы дарылап, сарылап нерсе кылабыз да. Дарылап аларды айыктырууга аракет кылабыз. Кызматтык иттер бул биздин өзгөчө кырдаалдар учурунда кандайдыр бир кырсыкта же кайсы бир учурга чыксак, бул биздин жарым жаныбыз да. Себеби ал жерде бизге жардам берген дагы ошо кызматтык ит болот. Ал жерде бизге мындай команданы, буйруктарды токтосуз түрдө аткарат буларчы. Ашыкча кыймыл аракет болбойт буларда. Сидеть. Хорош голос. Молодец, место сидеть. Жать. Хорош. Встать. Встать была команда. Сидеть. Голос. Хорош голос. Молодец. Лежать. Место лежать. Хорош. Ай, хорош, молодец, место. Ар бир итке ат коюлат. Себеби характерине мындай жараша ат коюлат да. Себеби Каскад деп коюлган бул ат. 8 жашта. Мен бул күчүк мезгилинен бери эле мен карап, мен чоңойтуп келем. Негизинен дал ушул иттерге, жаныбарларга ар кандай жылдардан бери эле туткал эми 1 жылга 1 жашта эле берилеби буларга? Мен окуп жүргөн учурда биздин агайыбыз, бизди окуткан адам жылына эле 1 жыл берилет дейт. Бирок 3 айда багында организм өрчүйт да. Мындайча айтканда организм чоңоюп, бул сыртынан 1 жыл беринген менен 3 айда организм өрчүп чоңоёт. Айтсаңыз эми дал ушул Каскадты дагы канча убакытка чейин куткаруу кызматында жумуш аткарып атасыздар? Бул азыр кийинки жыл же наркы жылдан Кудай кааласа чыгат. Кийинки жылдан же наркы жылдан ветеринарга тапшырабыз. Ветеринар организм бир сыра текшерип берет бизге. Будан кийинки мындай кызматка болобу болбойбу деген максат менен ал жыйынтык чыгарып берет. Ошонун негизинде биз эмгек өргүүгө чыгарабыз. Негизинен көпчүлүгү ошо эмгек өргүүгө чыккан жактуу жаныбарларды, иттерди эмне кыласыздар? Эмгек өргүүгө чыккан багылабы же эмгек өргүүгө чыккан кызматтык иттерди биз өзүбүз менен кошо ала кетебиз. Себеби бул кызматтык ит бизге үйрөнүп калган. Өзүмө личный мен жаш күчүк кезинен бери карайм, мен өзүм алып кетем муну. Себеби бул мындайча мен ишеничтүү досум. Биздин негизги максатыбыз мүмкүн болушунча элиме, жериме кандайдыр бир оор кырсык катталып адам тирүүсүн табыкканга аракет кылабыз. Эң башкы милдет өзү ушул биздики. Анда азыр ушул жерден эле Каскадты бир-эки буйрук берип, ары бери аракет кылдырып көрүңүзчү. Ушул жерде бололу биз кызмат ордуна. Чат. Тор. Отур. Голос. Үн. Хорош, голос. 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 Хорош. Чат. Тор. Отур. Голос. Хорош. Үн. Хорош, голос. Мына окумуш. Атайын сол жакка өткөндө сол жакка капталган. Кинолог кесиби бир жагынан Место. аябагандай кызыктуу экен, э?
Бұл менің итім Кира. Бұл 3 жашта. Белгиялық овчарка болот. Бұның өзгөчөлүгү башка иттерден өтө сезимталанан, сезгичтигинен айырмаланат. Бұлар бат кыймылдайт, чуркоо аракеттери. Ошол анан бул ит менен көптөгөн куткар иштерине катыштык. Анан бул ит менен азыр биз сууга чөгүп жаткан жаранды куткарабыз. Жайнап! Вперед! Давай, Кира, вперед! Молодец, Кира. Арман. Кира, давай, вперед. Анди. Кира. Хорош, молодец. Молодец. Молодец, Кира. Молодец. Бұл биздин жануар Кира. Азыр сууга чөгүп жаткан жаранды суудан мыкты деңгээлде куткарып чыкты. Жана бул өзүнүн ишин ар дайым жана мыкты аткарат, так жана. Ошо кыргыз элине кызмат кылабыз.